Манас университети мен үчүн бул менимче ошол менин факультетимди айтсам күчтүү профессорлор. Анткени бардыгы ошол мисалы кыргыз элинин баягы бийик деңгээлде грамоталарын алган, бийик деңгээлде кинолор тарткан. Азыркы учурда баягы чоң телевидениелерде иштеп жаткан дикторлор, режиссерлор, продюсерлер ошолор сабак берет. Менин оюмча ошол күчтүү профессорлор эсимде калат Манас университетинде. Колумда бир тыйын жок болсо дагы, ата-энеңден бир тыйын жок болсо дагы айтор бул университеттен татыктуу деп балким айткым келбейт, бирок эгер өзүң татыктуу кылып окусаң, татыктуу билим аласың. Эгер бирок өзүң бир аз жалкоорок болсоң, татыктуу билим аласың. Бирок Манас университети сага кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Негизи чет жак аябай чыккым келчү. Университет болсо болгону Турция мамлекетине жиберет да, бул жердечи. Баягы өзүнүн программасы. Бирок ошол эле учурда студенттер үчүн абдан көп программалар бар. Ал чет жакта Манас университети балким алар менен сотрудничество кылбайт, бирок студент өзү тапканга толук мүмкүнчүлүк бар да. Ошентип жүрүп, кыскасы мен аябай четке чыккым келип жүрүп, анан Юграт деген программа бар, посольство каржылайт. Ошого тапшырган элем. Тапшырып, ошол жерден өтүп барып, ошо Америкада exchange жарым семестр 6 ай алмашуу программасын окуп келдим. Бул Манас университетинин берген билими да аябай мен үчүн чоң неме болду. Анткени бул жерде билим деп эсептегенде мен биздин факультетте профессорлорду составды алганда, алардын баягы тажрыйбалуулугу, ошолордун баягы кеп кеңеши, айтор ошолордун колдоосу менен чынында мен ошол жака кете алдым. Ойлон шоу деген бир организация бар болчу, студенттик клуб. Анан Абдрахман деген байке ошол жерде директор болчу да, анан ошол мага өткөрүп берген шакта бол депчи. Хорошо деп, мен болсо ошол баягы клубтун жетекчиси болуп, анан студенттердин арасында сүйлөшүм керек болду да. Анан ошо бир неме жанагы Касым Тынсынов балдардын баарын чогултуп, баары күтүп атат. Азыр жаңы неме болду деп келет деп, барсам толтур киши отуруптур да. Анан ал жакта мен сүйлөшкөн кызымда отуруптур. Анан барып алып сүйлөй албай элдин көзүнчө кызарып, вообще эчтеке оозуман сөз чыкпайт оңураак. Анан анча-мынча деп менин атым Билимбек, ушул клубтун немеси болом деп, анан бир көп болсо 3 мүнөт сүйлөгөм. Жаныма отуруп алыптыр да алдымачы. Мен азырлыкта окуп жүргөндө Германияда ESSWI деген эл аралык конференция болгон, студенттердин ошол жерге тапшырган болчумун. Бул жерде англис тилин ошол толук деңгээлде билбесем деле эптеп баягы аракет кылып тапшыргам. Ошонун жыйынтыгы болуп, ошол жерде конференция барып келген болчумун. Андан келгенден кийин биякта чоң организацияларга баягы волонтерство кылып, ассистент болуп жумушка кирүүгө чоң мүмкүнчүлүк болгон да. Барды эле тамак чагат, жана эң көбү пилав, ак күрүч, жанында немеси менен берет. Жана бүгүн берди го баклажан, эти менен же болбосо эт анан суюк немеси менен берет го, ошол да. Калоо тилегим бардык абитуриенттерге, бүтүрүүчүлөргө, кыскасы Манаста окугандарга биздин максаттарыбыз менин оюмча дагы бийигирээк болуш керек да. Анткени бул Манас университети эл аралык университет, чоң деңгээлдеги университет. Ошол эле учурда биз дагы баягы ойлонгондо, мисалы мен азыр эле бир суроо бергим келет да, например, бүтүрүүчүлөргө делечи, ким мисалы Гарвардга тапшырды, же Стэнфордго тапшырды, же Оксфорд деген университеттерге, например, мастер программасына ким баягы аракет кылып көрдү да, тапшырыпчы. Менин оюмча тапшыргандар абдан аз болушу мүмкүн да. Ким мисалы азыр жуму окууну бүтүп атабыз, например, ким Amazon компаниясына, Google же болбосо Microsoft, мисалы ушундай чоң дүйнөлүк деңгээлдеги брендтерге мисалы
ким жумушка тапшырды деген бар да. Андан абитуриенттерге да кааларым, мисалы ушул жакка кирип атканда сиздер бүтөрдө мен ушундай компанияларда иштейм, ушундай университеттерде окуйм деп баягы чоң максаттар менен киришиңерди мен аябай каалайм да. Анткени максатыңар канчалык чоң болсо, каалооңор канчалык чоң болсо, менин оюмча аракет дагы баягы сенин кылган иштериң дагы ошончолук чоң болот деп ойлойм. Дүйнөлүк деңгээлдеги жарышуучу студенттер, жарышуучу адамдар болсок, өзүбүз дагы баягы келечекте чоң бир ийгиликти жаратабыз. Бардык бүтүрүүчүлөрдү, бардык мезундарды Мезун Манас Education сайтына катталууга чакырабыз.